Жанадагы жакырчылыкты алып келүүчү нерсе себептерден тырмакты узун алып жүрүү. Тырмакты узун өстүрүү бул жакырчылыкты алып келүүчү себептерден кедейликти алып келет дейт. Ва тaqlimu bil fam жана тырмакты тиши менен алуу. Тырмакты атайын тырмак алгыч менен албастан тиши менен тиштеп кыркып алып салуу бул дагы жакырчылыкты алып келүүчү себеп болот экен. Жакырчылыкты дагы, унутчактыкты дагы экөөнүн тең бирдей алып келет экен бул нерселер. Ал-жулусу фи атабатид-дар, босогого отуруу. Үйдүн босогосуна отуруп алуу бул кедейчиликти да алып келет экен, унутчакты да алып келет экен. Ошондуктан бизде босогого отурба, же нары тур, же бери тур деп, бизде элибизде босогодо учурашпастан же нары өтүп, же босогодон бери өтүп учурашкандыктарында себептер ушундай болуп атат. Ва наумуд-духа жана шашке учурунда уктап жатуу. Ва тажфифу вajhihi бидайлихи жана жүзүн сүрткөндө кийиминин этеги менен жүзүн сүртүү дагы бул унутчактыкка да себеп болот, кедейликти да келет дейт. Тасаррулул qaim туруп алып шым кийүү. Шымды кийгенде туруп алып кийүү дагы жакырчылыкка себеп болот. Ва тааммумул qaid жана селдени башка оронгондо отуруп алып оронсо бул дагы жакырчылыкты алып келет дейт. Ошондуктан селдени бизде адатта туруп алып ороойт.